Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Мен бүгүн Баткен шаарындамын. Сиздерге бул чыгарылышта Баткен шаарына коюлуп жаткан акылдуу электр эсептегичтер боюнча көрсөтөм. Баткен электр тармактар ишканасы 2024-жылдын башынан баштап, тактап айтканда январь айынан баштап Баткен областына акылдуу эсептегич орнотуп баштады. Бүгүнкү күндө Кадамжай районунун Чукурман айылына 7 счетчик орнотулган болсо, азыркы учурда дал ушул Баткен шаарына 7500 акылдуу эсептегичти орнотуу иштери жүрүүдө. Өзүңүзгө маалым болгондой, буга чейин социалдык тармактарда бул акылдуу эсептегичтин жакшы иштеп жатканы боюнча дагы сөздөр, жана ошондой эле 5 киловатт максималдуу кубаттуулугу бар бул счетчиктин. Ошол максималдуу кубаттуулугу боюнча дагы сөздөр жүрүп атат. Мен бул чыгарылышта ошол максималдуу кубаттуулукта 5 киловаттта канча электр жабдыктарын колдонсо болот, ушул боюнча силерге кенен айтып бермекчимин. Азыр мен Баткен шаарынын РТС кварталындагы бир үйгө келдим, электр колдонуучу үйгө келдим. Ушул үйдөн азыр тактап көрсөтөбүз. Бул үйгө акылдуу счетчик коюлуп туруп, биз абоненттен сурап көрөбүз, акылдуу счетчик канчалык деңгээлде жакшы иштеп жатат. Жүрүңүздөр. Азма үйдөлүк азыр. Саламатсызбы? Кандайсыз? Мен соң жакшыбы? Менин атым Максут, сиздин атыңыз? Атамбек. Атамбек мырза. Биз мынау акылдуу счетчиктер коюп азыр Баткен шаарына акылдуу эсептегичтер. Ушул боюнча келдик да. Сиздин счетчиктер көрүп, канча электр жабдууларынын колдонуп жатат, ошону көрүп коелу дедим. Рухсат берасызбы? Жүрүңүз. Так, акылдуу счетчик ушул жерге коюлуптур, Мынау акылдуу счетчик, урматтуу көрүүчүлөр, көрсөңүздөр болот. Акылдуу счетчикте мына жерде атайын жашыл кнопкасы бар экен. Биз буга чейин таанышкан маалыматтар боюнча ушул кнопка аркылуу счетчиктин кандай иштегенин көрсөк болот экен. Атамбек мырза, басып көрө элели, Мына азыр 0 болуп турат. Так. Бул показания, мынакей. Бул азыркы бүгүнкү иштеген показания да. 242 киловатт иштеп тур. Демек коюлгандан бери. Так, андан кийинкиси мына 5 киловаттка чейин ограничение деп жазып коюптур мына. 5 киловаттка чейин колдоно аласыз электр тогуну. Ушундай экен. Так, могу бүгүнкү число, бүгүнкү күнгө 18 февраль 2024. Могу сааты азыркы учурда 12:58 саат. Мына көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Мына азыркы учурда 3,941 киловаттка чейин электр тогун колдонуп атасыз. 3,941. Демек 5ке чейин жетпей жатат да. 5ке чейин жетпей жатат. Анан бул жакта бул жерде 0 болуп калды. Бул жагын дагы азыр көрсөтөбүз. Эми бизге көрсөтүп берсеңиз, Атамбек мырза, үйдө кандай электр жабдыктарын колдонуп атат, Бирбирден көрсөтүп болобу? Жүрүңүз. Баня иштеп жатат. Азыркы учурда баняны иштеп жатыр. Банядагы свет колдонуп атат баняда. Келе бериңиз. Жакыныраак тартып койсоң, бүтүн болсун. Бул жакта эмне иштеп атат? Кир машина иштеп атат. Мына бул жерде азыр кир машинаны токко сайып койгон. Демек 4 киловаттка чейинки аралыкта ушуну колдонуп атасыз азыр. Кир машина. Азыр кээ бир абоненттер айтып атышат да, ушул акылдуу счетчикти койгондон бери биздин электр энергиясынын чыңалуусу жакшы болуп калды деп ушуну айтып атышат. Муну дагы тактап көрөлү. Бул жакта баняда Вентилятор иштеп турат. жакыныраак көрөлү. Бул вентилятор, мына воздух, отту киргизип бергенге. Бул дагы 1,5 киловаттка чейин иштесе керек, жок дегенде, ошондой, Бул жакта баняга кирелби? Баня кирет, баняны иштеп. Так. Баняга кирдик. Заттар пешке саап турат. Бул ушу 7-жерге атайын пешке сайып болгон. Пешке саап болгон. Жылуу болуш. Жылуу болуш үчүн саап болгон. Мына көрүп турасыздар. Бул дагы 2 киловаттка чейин электр тогуну алат экен. Мындай обогревательди барыңызда жакшы билесиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Аристон бар. Аристон да иштеп Бул турат. жакта Аристон барбы? Аристон да иштеп турат. Мына бул жерде азыр Аристон бар экен. Аристон да мынакей. Мына максималдуу түрдө иштеп турат азыркы учурда. Демек азыр мына кир машина обогреватель Аристонду көрдүк. Дагы не колдонуп атасыз?
Үйдө да печкелер сайып турат, ошондон көрсөтүп кетет. Үйдүн ичинде печкелер сайып турабы, Биз бул чыгарышта максат ушул 5 киловаттын ичинде нелер колдонуп атат, ушуну көрсөтөлү деп жүрөм. Кире берели, Сондай сап. Так. Кайсы үйдө, Атамбек мырза? Бул жака көрөсүз. Бул жакта. Мына сынау иштеп турат, телевизор. Жана ошондой эле могул жерде дагы бир обогреватель иштеп турат да. Мына, караңыздар. Дагы бир обогреватель. Демек, мына көрдүк, 4 киловаттын ичинде 2 обогреватель, бир Ariston, бир кир машина кенен иштеп турат. Анан сырткары мына телевизор, мына лампочка баары жанып турат. Демек, 5 киловаттка жеткен жок. Баары бир эле. Насос да иштеп турат ал жерде. Мына көрсөтүп болот. Насос иштеп турабы? Сол насос бар? Анда көрөлү. Насос да сайып турат экен азыр. Келиңиз. Бул жерде кандай? Насосуңуз барбы? Насос бар. Тоңуп калбаш ушинтип үстүн жаап коюңуз. Мына Иштеп турат. гырың иштеп турат да мына насос. Көрдүңүздөрбү ушундай. Бул дагы жок дегенде бир 1 киловатт, 1,5 киловаттка чейин электр тогуну колдонса керек да, Атамбек мырза, кандай дейт? Ошондой да? Жакшы, жүрүңүз эми. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, Атамбек мырза, биз жана 5 киловатты жүрүңүз, счетчикке барайлы. Силер жакшы болуп калды бул жеңер? Жакшы. Мына мурдагыга караганда кандай экен айырмасы? Жакшы. Кайтып көбүнөп калды го, улуулап ташып калды. Ток улуулап күчтүү болуп калды, Көрдүңүздөр да, рахмат. Шунда мейманына келдиңиз да. Бизге келип чай ичип баш калдык. Рахмат. Келиңиз, Атамбек мырза. Атамбек мырза. Бул счетчикте жана көрдүк 5 киловаттка чейин. Көрдүңүз, Эгер сиз бир айда 24 саат 5 киловаттка жеткирип ток колдонсоңуз, 3600 киловатт ток колдоносуз. 3600. Демек, бул деген 3600 сом төлөшүңүз керек айына. Сиз канча төлөйсүз? 1,5 миң, 2 миң. 1,5 миңге чейин. Демек, сиз демек толук 5 киловатт иштетпей турбайсызбы? Ушундайбы? Толук 5 киловатт эмес, мына 4, 3,5 болот да. А сиз 5 киловатт толук иштетиш үчүн жанагы биз көргөн обогреватель, Ariston, насос, аларга дагы кошумча сайышыңыз керек экен. Ушундай болот экен да. Көрдүңүз өзүңүз. Керекпи деген ашча колдонуу? Ашча керек эмес, ушулар да жетет. Ушулар да жетет, кенен жетет, Ашча кереги жок. Ашча керек жок. Сиз азыр буларга кошумча дагы электр жабдууларын сайып колдоно турган болсоңуз, мисалы үчүн да, колдонсоңуз, бул счетчик өчүп калат. 5 киловаттан өчкөндөн ашкандан кийин. Анан элде мындай сөз болуп атат да, счетчик өчүп калат экен. Анан кайра жандырсак, штраф келет экен, электр тармактар ишканасы тарабынан деген бир сөздөр жүрүп атат. Мен бул боюнча Баткен электр тармактар ишканасынын жетекчилигинен баарына сурап көрдүм. Эч кандай штраф жок экен, урматтуу көрүүчүлөр. Атамбек мырза, өчүп калса, могу кнопка бар да, жашыл, жана бастык го. Ушул кнопканы көрсөңүз, могул жерде азыр могул жерде мына 0 деп турат го. Бул максималдуу нагрузка менен өчүп калып турса 5 киловаттан ашып кетет. Ушул 4 болуп калат го. 4 болуп калат. Көрдүңүзбү? 4 болуп калат. 4 болуп калганда сиз мына кнопканы басып турасыз. 10-15 секундка чейин басып турсаңыз, могул жерге кызыл болуп жанат, сиздин счетчигиңиз жанат. Эскертүү, эгер ушинтип максималдуу нагрузка менен өчсө, биринчи автомат таштайбыз. Таштайбыз, свет өчүп калды дагы нагрузка менен. Таштайбыз, счетчикти жандырабыз. Жана 10-15 секунд басып жандыргандан кийин кайра автомат көтөрсөңүз, сиз дагы иштеп кетет. Анан кээ бир абоненттер, урматтуу көрүүчүлөр, кээ бир ушундай электр колдонуучулар айтып атышат, 3 жолу өчүп калгандан кийин 8 саат өчүп калат деген сөздү айтып атышат да. Мен бул боюнча да сурадым, эч кандай 8 саат деген өчүп калбайт экен. Дайым ушундай нагрузка менен өчүп калса, кайра жандырып иштете бересиз. Ал үчүн сиз штраф дагы төлөбөйсүз. Сиздики 8 саат деле өчүп калбайт. Кайра баягындай норма менен иштетип бересиз. Акылдуу счетчик жакшы экен. Жакшы экен. Эң негизгиси, урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда президент тарабынан демилгеленген ушул санариптештирүүгө өтүү Кыргызстанда бул аябай азыркы учурда аябай жакшы жүрүп атат. Бул электр тармактар кылган ушул иш дагы бул санариптештирүүгө кирет. Себеби неге бул акылдуу счетчик аралыктан башкарылат, аралыктан. Мурдагыдай сиздин
үйүңүзгө кагаз көтөрүп келбейт. Энергетиктер кагаз көтөрүп келип, мына кагаз сиздин показанияңыз, мына кагаз сиздин төлөмүңүз деген көтөрүп келбейт. Бул баары аралыктан прямой ишкананын серверине түшүп турат. Сиздин электр энергияга болгон карызыңыз буга чейин мой свет тиркемеси туккансыздар. Мой свет тиркемеси аркылуу сиздин телефонуңузга келет. Сиз мой свет тиркемеси аркылуу, урматтуу көрүүчүлөр, мой свет тиркемеси аркылуу сиз ошол жерде тиркеменин ичинде баардык банктын банкингтери бар, баардык приложениялар бар, М-банк, Л-карт, Оптима, ошолор аркылуу сиз электр энергиясына болгон төлөмдү төлөп койсоңуз болот. Сизге рахмат. Ата вакытыңызды бөлгөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат. Негизги максатыбыз ушул 5 киловаттка чейинкини көрүп коелу дедик. Азыр мына мен Баткен райондук электр тармактар ишканасынын жетекчисинин жанына келдим. Дагы бир тактоо иретинде 1-2 суроолорду узатып коеюн. Салмасов, кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшы? Эски суроомда негизи ушул 5 киловатт эмне негизинде ушундай 5 киловатт деп айтып атат? Андан көп болсо болбойбу? Кандай деп жооп бересиз? Бул 5 киловатт деген сөз бул өкмөттүн токтому чыккан 576 токтом 2012-жылы. Өзгөртүү киргенден кийин ошол токтом кабыл алынып, ошол токтомдун негизинде керектөөчү менен ошол РСтин ортосундагы келишим бул 5 киловатт болуп эсептелинген. Өкмөттүн токтомунун негизинде чыккан. Демек, Кыргызстан боюнча 5 киловатт бул бирдей. Өкмөт тарабынан кабыл алынган деп атпайсызбы? Бул Кыргызстан боюнча бардык абоненттер менен бирдей келишим болгон. Айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө мына 7,5 миң орнотууну баштапсыздар Баткен шаарына. Бүгүнкү күндө канча орнотулду? Бүгүнкү күндө 4600 орнотулду. 4600 киловатт орнотулду. 7500 электр эсептегич келген, ошонун 4600 орнотулду. Бул бизде 23 миң абонент бар. Эл калк абоненттер 23 миң абонентти ушул план кылып, ушу жылдын аягына чейин 23 миң абонентке толугу менен орнотулуп берилет. Биз урматтуу жетекчи эсептеп көрдүк да, 5 киловатт боло турган болсо, эгер бир үй 5 киловаттан күнүгө 24 саат 5 киловаттан иштете турган болсо, бир айда 3600 киловатт иштетип коет экен да, 30 күндөчү. Сиз мына билесиз, Баткен шаарында 3600 сомдо, бул деген 3600 сом да, урматтуу көрүүчүлөр, бул деген айначы 3600 максимум төлөгөн адамдар барбы электр энергиясына? Бул аз болсо керек ушундай. 3600 деген туура бар, 3600 абонент. Колдонгон абоненттер бар. Төлөмүн айтам, төлөмү бар. Мындай абоненттер бар. Булар баягындай ошол абонент биз менен кайра энергетиктердин ортосунда кайра келишим түзүп, бул технология алып туруп, ошол негизинде жасалыш керек. Бул баягы эле 2 этаждуу үйлөр, ошого окшогон үйлөр 3600 иштете турган үйлөр ошолор. Алар дайым 5 киловаттан иштейт да. Элдин негизи басымдуу бөлүгү 3600 сомго чейин жетпейт. Иштетпейт, андай иштетпейт. Орто эсеп менен алганда бул Баткенде 800 сом иштетет. Баткенде 800 сом. Мына эмнеге ызылдап атат, мен ошого таң калам да. Ошону демек бул 5 киловатт деп аз күйөнүн жакшы жагы бул качественный электр энергияны берүү. Мисалы биз илгери трансформатордун алдыда олтургандар 220да олтуруп, азыр өзүңүз көрүп чыктыңыз. Ошол линиянын эң аягында отурган абонент ушул абонент болуп эсептелинет. Линиянын аягы, трансформатордун алып аткандын эң аягы. Буга чейин бул абонент плитасында иштете албай келген, ошол насостордо иштете калган. Ток жетпейт, акыркы абонентке жетпей калган. Бүгүнкү күндө ушул абонентке бүт бардыгы азыркы өзүңүз көрүп чыккан электр шаймандары бардыгы иштеп атат. Демек, сапаттуу электр энергияны берүү негизги максаты ошол. Ошондой. Рахмат сизге. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыштын негизги максаты дагы ошол акылдуу счетчиктин кандай иштеп жатканын сизге көрсөтүү болду. Жана ошондой эле 5 киловаттка чейинки максималдуу кубаттуулукта эмнелерди иштетсек болот. Мына сиздер акырына чейин тааныштыңдар. Анан урматтуу көрүүчүлөр, эң негизги максаты азыркы учурда электр энергиясын үнөмдөш бул учурдун талабы. Андыктан электр энергиясыны жарык үчүн колдонуп, күнүмдүк керектөө үчүн колдонуп, жылытуу үчүн башка альтернативдүү жолго өтүүнү учурдан пайдаланып сиздерден суранып кетет элем. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.